Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн силер менен кыргыздардын этно-маданий байланыштары деген теманы өтөбүз. Бул темадан силер биздин кыргыз элибиз Түштүк Сибирге көчүп барып, Абакан менен Энисей дарыяларынын аралыгын мекендегенин, аларды башка уруулардан Саян тоо кыркасы чек катары бөлүп турганын билесиңер. Кыргыздар бардык уруулардан обочороок жашашкан. Бирок буга карабастан коңшулары менен тыгыз жана таттуу мамиледе болгондугу айтылат. Бул Кытай, Араб, Перс тарых булактарында жазылып калган. Алар айтат, кыргыздардын чачтары кызгылт сары, көздөрү көк, узун бойлуу ак жумал болушкан деп. Алар Динлин деген уруулар менен бир нече кылым чогуу жашагандан кийин кыргыздардын арасында карак чачтуу, кой көз адамдар пайда болгон. Кыргыздардын негизги коңшулары Динлиндер, Курукандар, Кесимдер, Чиктер, Аздар, Бомалар, Дуболор, Милик, Эчи сыяктуу уруулар менен коңшу жашашкан. Жыл өткөн сайын кыргыздардын жери көбөйө берген. Аларга дагы түргөчтөр келип кошулушкан, карлуктар менен чогуу болушкан. Тарыхый маалыматтарда кыргыз ажоосунун энеси түргөч, ал эми аялы карлук болгону жазылат. Кыргыздардын жоокерлеринин саны 30 миңден 80 миңге чейин. Ал эми 7-кылымдын орто ченинде кыргыз кагандыгынын калкынын саны 150 миңден 500 миңге чейин көбөйгөнү айтылат. Балдар, бүгүн биз силер менен кыргыздардын этно-маданий байланыштары деген тема жөнүндө бир аз маалымат алдык. Саламатта калгыла. Ушул тема жөнүндө кеңири окуп, өз түшүнүгүңөрдү айтып бергиле.